Аудиокитеп Ғапыр Мадаминов. Дастуркан четиндеги университет. Уландысы. 12-ci suhbat. Эл журтка, мекенге кызмат кылуу жөнүндө. Билим, өнөр менен кызмат кылып эл баласы боло билүү. Айыл мекенин сүйүп, сактап кызмат кылуу. Эл журтка, мекенге кызмат кылуу жөнүндө дастуркан четиндеги сухбат. Урматтуу ата-энелер, дастуркан четиндеги университетте балдарга эл журт, мекен, кичи мекен дегендин маанисин түшүндүрүү, сухбатташуу өтө зарыл деп ойлоймун. Ата-эненин тарбиясы аркылуу айыл, район, элинин, облус, Кыргызстан элинин кымбаттуулугу, элдин, журттун ыйыктыгы жөнүндө сөздөрдүн улуулугун угуп тарбияланса, балдар кичи мекен, мекен деген сөздөрдүн маанисинин чечмеленишин түшүнсө жакшы болот. Элиң менен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң дегендей, эл менен гана адам болушун, адамдын өсө турган тамыр тереңдиги элдерде экендиги, элдин таянычы, коргоочусу экендигин айтуу. Элдин ичинде өскөн, элди сүйүп, элди баалап, элди түшүнүп өскөн адам чыныгы адам болушун, журт, ата конуш деп ата-бабалары отурган жерлери, айылы, шаарынын тарыхын түшүндүрүү өтө ыйык. Мекен бул кичи мекенден башталып, андан кийин Кыргызстан мекени болуп эсептелерин түшүндүрүү. Мекен бул ар кандай мекен туулган жерден, айылдан башталат экенин түшүндүрүп, чечмелеп берсе жакшы болот. Мисалы, ааламга жол айылдан башталат, мекен айылдан, үй-бүлөнүн астанасынан башталат. Ал эми айыл бул табигаттын кучагында, чөйрөсүндө айылдын ыйыктыгын түшүндүрүү, айылдын тоо кыркалары, арча, карагат, бак дарактары, өзөн суулары, жалгыздары, жол четинде шылдырап аккан арыктары, суулары, тоо адырларда жаткан ар бир таш бетеге, бадал, коен томук дагы айыл мекендин үлүшү экендигин түшүндүрүү. Айылда ата-бабаларыбыздын мурасы, тарыхы сакталып, жашап келгендигин түшүндүрүү. Айылдын жери, суусу, абасы, тоолору, касиеттүү адамдары ыйык экендигин түшүндүрүп, ошолорду урматтоого тарбиялоо эң зарыл. Эл журтка, мекенге кызмат кылуунун көп жолдорунун бири билим, өнөр менен кызмат кылып, эл баласы боло билүү, элди бага билүү, эл багар инсан болуу, элге куярман, элдин камын ойлогон инсан болууну түшүндүрүү маанилүү. Улуу чыгыш акыны Саади айткандай, күйбөсөң өзгө камын, эл камын жеп, айтышпайт сен адамдар адамсың деп, деген учку сөздөрдү чечмелеп түшүндүрүү зарыл. Ошол үчүн айылды, мекенди, районун сүйүп, сактап кызмат кылуу, аны өзүнүн билими, өнөрү менен бекемдеп чыңдоо, жакшы инсандык сапаты менен чыңдап, мекенди бекемдөө зарыл. Мекенди коргоо, колдоо керек экендигин балдарга түшүндүрүү өтө маанилүү. Ушуларды дастуркан четинде айтып тарбиялоо, эл журт, ата конуш, мекен, элдин касиеттүүлүгү жөнүндөгү макал-лакаптарды, хикаялар, учкул сөздөрдөн ата-энелер өзүңүздөр дагы дастуркан четинде кошумчалап, тарбиялык сухбат алып барсаңыздар эң жакшы болот. Мекен сүйүүсү. Хикая. Согуш жүрүп, элдер бирин-бири басып алып турган учурда коңшу мамлекетке чабуулга каманган аскер башчыга жоокерлер бир койчуну туткунга алып келишет. Душмандар койчудан жолду көрсөтүүнү талап кылышат, бирок ал көргөзүүдөн баш тартат. Душмандар аны алтын менен алдашат, коркутушат, бирок баш тартат. Бирок койчу Кудай мени кыянатчылыктан сактасын, мен мекениме чыккынчылык кылбайм деп айтат. Ошол учурда аскер башчы келип, каарданып, бизге жолду көрсөтөсүң же башыңды алып салам деп кылычын кынынан чыгарат. Анда койчу журтуна кыянаттык киши катары тирүү жүргөнчө өлгөнүм миң эсе артык деп жооп кайтарат. Ошондо аскер башчы анын кайратына, мекенин сүйгөнүнө, жөнөкөй койчусу ушундай болсо баатырлары кандай болду экен деп ойлонуп, сени кечирдим, азамат жигит экенсиң, жолду өзүбүз табарбыз, сен кайтарыңдан жазба, кайратыңдан жазба, сени тарбиялаган ата-энең да, элиң да мыкты экен деп койчуну кое берди. 13-ci сухбат. Адамдар менен туура мамиледе боло билүү. Бир мусулмандын экинчи мусулманга 5 акысы бар. Саламга алек алуу, чакырса баруу, ооруп калса кабар алуу, чүчкүрсө жакшы тилек айтуу, жаназасына баруу. Хадис. Жоро жолдош күтө билүү.
эл менен, түрдүү даражадагы адамдар менен туура мамиледе болуу, дос душманды сезе билүү, жакшылыкка жакшылык, жамандыкка жакшылык кылып жашай билүү. Адамдар менен туура мамиледе болуунун мааниси өтө чоң. Ал үй бүлөдөн башталат. Үй бүлөдө ата-эне, достуркун четиндеги сухбатта адамдар менен мамиле кылуу, сылык сыпаа болуу, элпек, кичипейил болууга, башкаларды уга билүүгө, ыраазы боло билүүгө, ыраазы кыла билүүгө үйрөтүүсү керек. Угарман боло билүү, маданиятын башкаларга берип, башкалардан ала билип, алганы үчүн ыраазычылык айта билүүгө дастуркан четинде тарбиялоосу зарыл. Адам өмүр бою бала бакчада, мектепте, университетте, аскердик кызматта, иштесе иштеген жеринде, үй бүлөсүндө, айылда, райондо, кайын журту, достору, эл менен дайым мамиледе болуп, мамиле менен иш бүтүрүп, өнүп өсүүсү үчүн мамиленин мааниси өтө чоң экенин түшүндүрүү. Азыркы социолог окумуштуулардын айтуусу боюнча, адамдардын азыркы күндөгү ийгилигинин 80% ымала маданияты, мамиле маданиятынан көз каранды экендигин балдарга түшүндүрүү. Адамдар менен мамиле курууда рахмат айтып, кечирим сурап, ыраазы болуп, ыраазы кыла билүүгө тарбиялоо. Өзгөчө жөрө жолдош күтө билүүгө. Эгерде досуң болбосо, сени түшүнүп, сени колдой турган жолдошуң болбосо, демек сенде бир кемчилик бар деп жөрө жолдош күтө билүүгө тарбиялоо. Эл менен түрдүү даражадагы адамдар менен туура мамиледе болууга тарбиялоо өтө маанилүү. Түрдүү даражада эгер өзүнөн ылдый турган, өзүнөн жогору турган, улуулар менен кызматтагы адамдар менен мамиле кура билүүгө тарбиялоо. Өзүнөн жашы кичине, кызмат абалы кичинелерди басынтырбастан, өзүнөн бийик турган, кызматы бийик тургандарга кошомат кылбастан, адилеттүү, түз жана жылуу татыктуу мамиледе болууга тарбиялоонун мааниси өтө чоң. Бул дагы ата-эне тарабынан айтылса, жакшы натыйжа берет. Адамдар менен мамиле кылганда ата-андаштар менен мамиле, келишпеген адамдар менен мамиле, достор менен мамиле, касташкан душмандык кылган адамдар менен дагы туура мамиле орното билүүгө тарбиялоонун мааниси чоң. Касташпа, бирок калыстыктан тайба деген сөз бар. Ошондуктан касташып, душмандашпастан, ошол эле убакта абийирди, адамгерчиликти сактап, туура мамиледе болууга тарбиялоо зарыл. Пастыкка марттык менен, тарлыкка айкөлдүк менен тарбиялоого өтө чоң маани бериңиздер. Жакшылыкка жакшылык ар кишинин иши, жамандыкка жакшылык эр кишинин иши деген макалды эске алып, кээде пенделик кылып, башка бирөөлөр пастык кылып, кастык кылып, душмандык кылса дагы кечире билип, таш менен урганды аш менен жооп бергенге, жакшы мамиле түзүүгө тарбиялоо. Балдарга айламдагы адамдар менен туура, түз, жылуу, жумшак, адилеттүү мамиле кылууга тарбиялоо балдардын келечектеги эң чоң өбүлгөсү экенин түшүндүрүү. Ийилгенге ийилген, башың жерге жеткенче, кекейгенге кекейген, башың төбөгө тийгенче. Жакын туугандар, алар ата тек, эне тараптагы жана кайын журт тараптан туулган болгондор. Мусулман адамдын жакын туугандарына карата болгон милдеттери: биринчи, алар менен жакшы мамиледе болуу. Экинчи, алардын алсыздарына жардам берип, жакшылык кылуу. Үчүнчү, муктаждарына материалдык жардам көрсөтүп, байларына белек берүү. Төртүнчү, оорларынан кабар алуу, оорлуу эместеринен абалын сурап туруу. Кимде ким ырыскысын кең, өмүрүнүн узун болуусун кааласа, жакындары менен туугандык байланышта болсун. Хадис. Туугандарына, алардын өздөрүнө жараша мамиле жасаган адам туугандык байланышты сактаган болуп эсептелбейт. Тескерисинче, туугандык мамилени үзгөн туугандар менен мамилени оңдоп байланышкан адам туугандыкты сактады деп эсептелинет. Хадис. Бир мусулмандын экинчи мусулманга 3 күндөн ашуун таарынып жүрүүсү арам. Хадис. Карандай балейден кутулууну кааласаң, бул 7 ишти өмүр бою көңүлүңө түйүп жүр. Биринчи, өзүңдөн улуу киши менен урушпа. Экинчи, урой, ачуусу чукул адам менен тартышпа. Үчүнчү, ичи тар, көрө албас менен бир жайда болбо. Төртүнчү, наадан менен сөз талашпа. Бешинчи, сыналбаган адам менен дос болбо. Алтынчы, жалганчы менен мамиле түзбө. Жетинчи, бакыл менен маектешпе. Пифагор. 14-чү сухбат. Урмат сыйды, амал кызматты көтөрө билүү жөнүндө. Үйгө кирерде чыгышыңды ойло, эшикти жабаарда ачышыңды ойло. Урматтуу ата-энелер, дастуркан четинде сухбатта урмат эмне, сый эмне, аны кандай кабыл алуу керек, урмат сыйды кандай жасоо керек деген баарлашууну өткөрсөк, ал абдан пайдалуу.
Урмат сыйга алгач татыктуу боло билүү. Урмат сыйга жеткенде ошону көтөрө билүүнүн мааниси өтө чоң экендигин түшүндүрүү. Урмат сыйга жетүү кыйын, бирок ошону көтөрө билүү андан да кыйын экендигин айтып, урматка адам ак эмгек менен асыл инсандык сапат жана илим, билим, тарбия, адамгерчилик, кызмат кылуу менен жетүүсү керек экендигин түшүндүрүү зарыл. Урмат сыйга жетип калганда өзүнөн кетип калбастан, абийирсизди урмат кылсаң өтүгү менен төргөтөт, эси жокко кашык берсең 6-7 жолу ашайт деген сыяктуу макал лакаптарды пайдаланып, урмат сыйды дагы чеги менен шүгүр, тооба кылып кабыл алууга тарбиялоо. Ошол эле учурда башкаларды урматтай билүү, башкаларды ыраазы кыла билүү жөнүндө сухбатташып түшүндүрүү зарыл. Урматтап сыйлагандан сыйын бил, бир жакшылыкка 1000 жакшылык деген сөздөрдү айтып, балдарды сени башкалар урматтаса, биринчиден татыктуу, экинчиден урмат кылып, жакшы сапатың үчүн сени да баалап, сыйлай бил деп тарбиялоо өтө маанилүү. Кээ бир тарбиясы жетишсиз адамдарды урмат сый менен мамиле кылсаң, чалкалап өзүнөн кетип, урмат сый менен мамиле кылган адамды басынтырып койгон учурлар болот. Ошол үчүн жогоруда айтылгандардын чен өлчөмүн түшүндүрүп тарбиялоо өтө зарыл. Демек, балдарыбыздын жашоодо өзөрүн таап жана ошол орунду татыктуу кармап туруусу үчүн жогорудагы сөздөрдү балдардын кулагына сиңдирүүбүз зарыл. Амал кызматты көтөрө билүү. Амал кызматты көтөрө билүү жөнүндө да балдарга балалыктан айтуу керек. Амал, кызмат, даража бул деле илим, билим, жеке лидерлик менен жетише турган, элдин алкышы менен жете турган бийиктик экендигин түшүндүрүп, ага жетүүнүн дагы коррупциялык ыплас жол менен эмес, ак эмгек жолу менен жетүү жөнүндө айтуу. Амал кызматка жеткенде атка мингенде түшөрүңдү ойло. Кызмат бул төбөлүктүү эмес, чалкалап бюрократ болуп, башкаларга кыр көрсөтүп, аяк асты кылып, башкаларды кемсинтип мамиле кылуудан сак бол. Кызмат бул колдон келе, убактылуу экендигин түшүндүрүү. Элдеги бетеге кетет бел калат, бекитер кетип эл калат демекчи, амал кызмат убактынча, аны ак ниет менен татыктуу аткарып, элдин дубасын алып, Кудайдын ыраазычылыгына жетип, ошол кызматта турганда элдин ишенич үмүтүн актап, Исхак Разаков сыяктуу Ош Бишкек жолун калтырган Улуттук илимдер академиясы, Улуттук университетте тарыхка эмгек жасап калтыруу. Эң өкүнүчтүүсү, кыргыздарда кызматка келген адам элди унутуп, түбөлүк хан болгондой сезип, өзүнүн каалаганын жасап, алдым жуттум болуп, коррупцияга малынып калган учурларды эскертип, эч качан андай кылбагыла деп балдарым. Амал кызматка жетсеңер, дагы канчалык мөмөлүү дарактай ийилип, адамдардан бөлүнбөгүлө, адам менен эл менен болгула деп тарбиялоо. Тарыхтан, турмуштан ошондой бийик кызмат ордуна жетип, бирок адамдык унутпаган адамдарды мисал келтирүү. Исхак Разаковдун эч качан ээлеген кызматың адамгерчиликтен бийик болбосун. Адамдыгың отурган столуң, амалың, кызматыңдан бийик турсун. Адамдыкты бийиктүү тутуп, ошого татыктуу бол деген сөздөрдү балдарга айтып, дасторкон четинде тарбиялоо. Амал кызматта жүргөндө ошол кызматтын адамы эле эмес, элдин адамы, эл баласы, эл инсаны болуп элге түбөлүк кетпес ак эмгек менен кызмат кылып, элдин ыраазычылыгын, дубасын алуу өтө маанилүү деп тарбиялап түшүндүрүү. Атак так жана бийликти жакшы көрүүнүн адамга берген залалы, койлорго кол салган карышкырдын ошол койлорго тийгизген зыянынан да көп. Хадис. Атка минерде түшөрүңдү ойло. 15-сухбат. Уул кызды үй бүлөлүү болууга тарбиялоо, даярдоо жөнүндө. Урматтуу ата-энелер, уул кыздарыбыз бактылуу үй бүлөлүү болуп, бактылуу ата-эне болуусу үчүн аларды балалыктан үй бүлөдө дасторкон четинде сухбаттарда, турмуш тиричилик процессинде тарбиялоо зарыл. Мүмкүн ошондо түшүнбөстүк, үй бүлөлүк чыр-чатак, ажырашуу, таарынышуу аз болот. Ошол үчүн дасторкон четиндеги университетте балдарды үй бүлөлүү болууга тарбиялоого өзгөчө маани берүү керек. Татыктуу күйөө бала, ата болууга тарбиялоо өтө чоң маселе. Алгач акыл эстүү, адеп ахлактуу, тектүү келинчек, жоро жолдошту тандай билүү жөнүндө багыт берүү. Кийин баш кошкондо дагы жупунулук менен той өткөрүп, эң башкысы татыктуу күйөө бала болуу бул өтө кымбат экенин балдарга түшүндүрүү. Кээде күйөө бала болууга туура эмес түшүнөт. Өмүр жолдошуна үстөмдүк кылып, зордук зомбулук көрсөтүүдөн сактоо жөнүндө балдарга айтып, ал да бирөөнүн кызы, аны этият кылып, өмүр жолдоштук милдетти аткаруу. Жигиттин 3 журту бар.
ата журту, тага журту, кайын журту, кайын-ата, кайын-энеси сыйлап, аларды дагы өз ордунда баалап, мамиле кылып, жакшы барып, кабар алып келгенде жакшы күтүп, менин келинчегимдин болочоктогу балдарымдын энеси, балдарымдын ата-энеси деп сыйлоого, тарбиялоо зарыл. Көбүнчө ушул жерден да катачылык кетет. Кайын журту, кайын-ата, кайын-эне менен мамиле түз болбостон, ал келинчеги балдарына да тийиши мүмкүн. Ошол үчүн кайын-ата, кайын-эне, кайын журт менен туура мамиледе болууга тарбиялоо зарыл. Балдарды келечекте ата болууга, күйөө, ата болуу бул чоң жоопкерчилик экендигин үйрөтүү, багыт берүү, үй бүлө күтүп, келинчегин балдарын камсыздоо үчүн өнөр үйрөнүп, билим алып, татыктуу балдарга эр жигиттик тарбияны берүүгө тарбиялоо, салмактуу, салабаттуу, сүрдүү, ошол эле убакта мээримдүү болууга, адамгерчиликтүү, кичибейил болууга балдарды тарбиялоо зарыл. Силердин эң жакшыңар аялдарыңарга жакшы мамиле жасаганыңар. Хадис. Кыз балдарды болсо мээримдүү, ыймандуу келинчек болууга тарбиялоо. Кыз балдарды мээримдүү, ыймандуу келинчек болууга, барган жерин сыйлап, мамиле кылууга, сиз де урматтоого тарбиялоо. Кыргызда эң жакшы макал бар. 15 күндүк өз атам, өмүр шерик кайнатам деген эң жакшы сөз бар. Ошол кайната, кайненелерине дагы менин жолдошумдун ата-энеси деп урмат-сый менен мамиле кылып, ак батасын алууга тарбиялоо. Келин болуп баргандагы жүрүм-турум, адый ахлак эрежелери, мээримдүүлүк, кичипейилдик, адамгерчилик сапаттарды тарбиялоо. Кайын журтун сыйлоо, илгертен келе жаткан тергөө салтын карманып, атын тергеп, бул дагы сый-урматтын белгиси экендигин түшүндүрүү, айрыкча кайната, кайненесин сыйлап, дубасын алып, ыраазы кылуу. Өмүр жолдошуңа мээримдүү, камкор жубай болууга, сүйкүмдүү, ак көңүл үй бүлөгө жакшы мээрим, сүйүнүч алып келе турган пейил тарбиялоо. Кайын журту, кайненеси, жубайы, дагы үй бүлөдөгү баардыгы келинди сыйлап, жакшы көрүп, сүйкүмдүү мамиле кылууга тарбиялоо. Эне болууга кыздарды жакшы тарбиялап, жолдошун сыйлап, бактылуу жашоосу үчүн жакшы адеп ахлактуу болуусу, көп китеп окуусу, турмуштан сабак алуусу жөнүндө өзүн жубай, келин болууга моралдык, психологиялык жактан ар тараптуу айтып тарбиялоо. Балдарды тарбиялоодо өтө көп билим, кругозор, инсандык, энелик, аял затына тиешелүү сапат зарыл экенин түшүндүрүп, эрте жаштан окуучулук, студенттик кезден баштап ага даярдануу керек экендигин айтып тарбиялоо өтө маанилүү болуп эсептелет. Болочоктогу энелер моралдык, психологиялык, интеллектуалдык, адамгерчилик жактан даяр болуусу зарыл. Эң башкысы, кыз балдарга үй бүлөдө жыйнактуу, өнөмдүү, сарамжалдуу, кол ишке үйрөнгөн, адеп ахлактуу, ачык маанай, күлүп турган, кадыр билге, жөн билге, сыйлай билген, адамдын көңүлүн ала билген болуп өсүүсү үчүн дастуркан четинде баарлашуу өтө маанилүү. Буудай наның аз болсо да, буудай сөзүң болсун. Коноктун сүйгөн тамагы үй ээсинин кашкабагы дегендей, жолдошунун туугандары, достору келсе, аяш, уул кыздары келгенде ачык маанай менен жаркырап, чай куюп, дастуркан жайып сыйлоого тарбиялоо абдан маанилүү. Ошондо ал үйгө коноктор тез-тез келип, ал үй бүлөгө ырыс-ыры болуп, бактылуу болушат. Үй бүлөнүн ыйыктыгын сактоо, жубайлардын өз ара мамилеси жана жоопкерчилиги жөнүндө айтып берүү зарыл. Үй бүлө бул ыйык. Куштун да уясы бузулбасын. Ынтымагын, жакшы мамилесин сактоо бул ыйык иш экендигин айтуу. Ал үчүн эң зарыл сапаттардын бири ар дайым бири-бирин түшүнө билүүгө тарбиялоо, үй бүлөнүн ыйыктыгын сактоо, үй бүлөдө эч качан ишенбестик, шектенүү, бөлүнүп жарылуу, өзүнө тартуу, эгоизмге жол бербөө жөнүндө айтып берүү зарыл. Өз ара түшүнүү, кечирүү, кечире билүү, кемчилигин айтып оңдоого жардам берүү. Эгерде жубай чоң бир ишти баштаган болсо, анын ишине, кесибине кызыгып, жардам берүүнү колдоону дайым эске алып, ошол аркылуу жылуу мамиле, камкордук, мээримдүүлүк, адамгерчилик менен үй бүлөнүн бекемдигин сактоого уул кызды тарбиялоо зарыл. Ар бир уул кыздарыбызды ушул жакшы, адилеттүү, ишенимдүү мамиле орното билүүгө, жылуу мамиле менен, ачык маанай менен мамиле орнотууга тарбиялоо. Жубайлардын өз ара бири-бири үчүн жоопкерчилиги, үй бүлөсү үчүн, кайын журту үчүн жоопкерчилиги, эң башкысы балдары, алардын тарбиясы, ден соолугу, келечеги үчүн жоопкерчилиги чоң экендигин айтып тарбиялоо өтө маанилүү. Ушуларды ар бир ата-эне дастуркан четиндеги университетте айтып, турмуштан, адабий китептен, кино тасмаларынан
темалардан мисал келтирип, айламдан ошондой үлгүлүү жубайларды, үлгүлүү адилелерди мисал келтирип тарбияласа, Кудай кааласа, келечеги кең, бактылуу үй-бүлөлөрдөн болуп, бактылуу жашап, мурат максатына жетет деп ойлоймун. Баарыңарга эсендик, ийгилик каалаймын. Нике менин сүннөттөрүмдөн, сүннөтүм менен иш кылбаган бизден эмес, үй-бүлө кургула. Анткени мен башка үммөттөргө силердин көптүгүңөр менен мактанам. Хадис. Икая. Бир жигит менен кыз бири-бирине көңүл коюп турмуш курмакчы болушат. Күндөрдүн биринде жигит кызга: "Эгер мен сага үйлөнсөм, алтын десең алтын, күмүш десең күмүш, дүйнөнүн бардык зер буюмдарын алып беремин. Сен дүйнөдөгү эң сулуу жана татынакай келинчек болосуң, а сенчи, үйлөнсөк сен эмне кыласың?" дейт. Ошондо кыз жигитти ойлоо карап: "Мен болсо дайыма сизди түшүнүп жүрөм" деп жооп берген экен. 16-сухбат. Айкөлдүк, марттык, бирешендик жөнүндө. Суу отту кандай өчүрсө, кайыр садака күнөөлөрдү ошондой өчүрөт. Хадис. Урматтуу ата-энелер, бул дагы өтө маанилүү темалардын бири. Дасторкон четиндеги университетте балдарга айтып, түшүндүрүп, үлгү көрсөтүп, ынандырып, мисал келтирип, зарыл болгон темалардын бири экендигин түшүндүрүү. Анын ичинде өзгөчө берешендик, айкөлдүк, жан дүйнөнүн марттыгына бир аз токтолобуз. Айкөл бул өзүнүн жан дүйнөсүнө, пейилине марттыкты, эр жүрүктүүлүктү, кең пейилдикти, тайманбастыкты, элдин каалоо тилектерин батырып, ошолорду аткарууга өз күчүн жумшаган адам. Көңүлү, пейили, мүнөзү өтө кенен, көлдөй толкуп жаткан адамдарга айкөл сөз айтылат. Айдай бийик болгон адамдарды айтышат. Мисалы, Манасты да айкөл Манас деп айтып жүрүшөт. Мына ушулар айкөлдүккө тарбиялоо. Анын өзөгүн ошол кең пейилдүүлүк жан дүйнөнүн, көз караштын, мүнөздүн кеңдиги жана марттыгы түзөт. Ушуларды дасторкон четинде балдарга айтып берүү керек. Жан дүйнөнүн марттыгы жөнүндө балдарга дасторкон четинде ата-энелер түшүндүрүп, жан дүйнө марттыгы бул башка адамдарга элге жакшылыкты каалоо, ниет кылуу, башкалардын ийгилиги үчүн, жакшы иштери үчүн сүйүнө билүү, ошолорго ортоктош болуп, жардам берип, бөлүшө билүү. Кээде турмушта адамдар арасында жан дүйнөнүн марттыгы жетишпейт. Бирөөнүн жакшылыгын, ийгилигин көрүп, ичи таарып, бакылдык көрө албастык кылуу — бул жан дүйнөнүн марттыгынын жетишпестиги, жан дүйнөнүн марттыгынын антонимдери болуп эсептелет. Андай сапаттар элдин жек көрүүсүн пайда кылуусун айтып, ошол үчүн балдарды жан дүйнөнүн марттыгына тарбиялоо зарыл. Жан дүйнөнүн марттыгынын негизи бул башкаларга болгон ички урматы, башкаларга жакшылыкты каалоосу жана жасоосу. Жан дүйнөсү март адамдар муктаж адамдарга, кайрылгандарга, элдерге, башка адамдарга дайыма жакшы ниет каалоо тилек менен жүрөт. Башкалардын максат ниет тилегин, ийгилигин сыйлайт, ошолорго мүмкүн болушунча салым кошууга умтулат деп балдарга айтып, тарбиялап, үлгү көрсөтсөк эң жакшы болот. Берешендик боюнча. Берешендик бул жан дүйнө марттыгынын уландысы болуп, бул амалият, практикалык жагы болуп, колунда бар өзүнүн байлыгы, мал-мүлкү, акча каражаты жана башка мүмкүнчүлүк шартын башкаларга бөлүшүүгө, берүүгө даяр туруу. Дасторкон четиндеги университетте балдарга берешендикти өтө кымбат экендигин, бир жагынан адамгерчиликтин белгиси, экинчи жагынан соопчулук, эң башкысы Кудайга жаккан эң жакшы иш экендигин айтып, ар бир тапкан мал-дүйнө ийгилигинин муктаждарга, зарыгып жүргөндөргө, жетишпегендерге бөлүшүп, керек болсо бир мейизди 40 адам бөлүшүп дегендей, бир сындырым нанды дагы муктаждар менен бөлүшүүгө тарбиялоонун мааниси чоң. Ошондо балдар үй-бүлөдөн берешендикке, өзүндө бар тапканын башкалар менен бөлүшө билүүгө даяр болуп, коомдо кайрымдуулук, берешендик, мээримдүүлүк көбөйүп, коомубуздун саламаттыгы, ынтымагы, ийгилиги, бактылуулугу жакшы болот деген ойду балдарга түшүндүрүү зарыл. Муктаждарга бирди берсең, Кудай сага миңди берет деген сөздү чечмелеп, балдарга дасторкон четинде түшүндүрүү. Муктаж болгон балдарга, мекемелерге, ооруканаларга, жетим балдар үйүнө жардам берүү, жер титирөө, сел жүрүү жана башка оор абалга кабылгандарга, ал эле эмес айланасындагы коңшулары, классташтарына,
кесиптештерине көчөсүндө, айылда бирге жашагандардын арасынан муктаждарга өзүндө бар байлыгынан, өзүндө бар мүмкүнчүлүгүнүн, өзүнүн колунан келген кызматын аткаруу. Маани бериңиздер, байлыгы, мүмкүнчүлүгү колунан келген кызмат өнөрүн дагы арноо. Биздин балдар дасторкон четиндеги университет аркылуу эң жакшы өзүндө бар буюмдарын, тамагын, акча дүйнөсүн жөн эле ысырап кылып чачпастан, муктаждарга жардам катары бөлүшүп берүү, ошону эч кимге айтпастан жасоо чоң адамгерчилик экендигин ата-эненин дасторкон четинде тарбия алып өссө жакшы болот. Өзгөчө дасторкон четинде башкаларга жакшылык кылганын айтып, даңазалабастан, жакшылык кылган адамына милдет кылып, аны кемсинтип, басынтырбастан жакшылык кылуу зарыл экендигин айтып тарбиялоо, милдетсиз кайра-кайра айта бербестен жакшылык кылууга тарбиялоо өтө маанилүү. Бул темада дагы бир дасторкон четинде айта турган маанилүү сөздөр булар жакшылыкты, берешемдикти айттырбай, суранттырбай сезип, көрүп, байкап жасоого балдарды тарбиялоо, муктаждардын суранышын күтүп отурбай, зарыгып калгандар, муктаж болгондорду өзү айттырбастан жакшылык кылууга тарбиялоо. Ушул темага маани берип, айкөлдүк, марттык, берешендик, жан дүйнөнүн марттыгы, муктаж болгондорго айттырбастан жакшылык кылып, жардам берүү кылган жакшылыгын кайра-кайра айтып, милдет кылбастан, эч нерсе күтпөстөн жакшылык кылууга тарбиялоо эң жакшы. Ар бир үй бүлөдө айкөл, март, берешен уул кыздар өсүп чыгат. Коомубуз жакшы болот деген ойдомун. Дасторкон четиндеги баарлашууда ушуларга маани берүүбүз керек. Бир нерсе алгыңыз келсе, сиз да бергенди үйрөнүңүз. Кээ бир адамдар баардык нерсеге ээ болгусу келет, бирок өздөрү мерездик кылып, эч кимге эч нерсе бергиси келбейт. Берешен болуңуз. Роберт Кийосаки. Берешендик тамыры бейиште. Бутактары бул дүйнөдө ийилип турган дарак. Ким анын бутактарын асылса, ал бутак аны бейишке алып барат. Ал эми сараңдыктын тамыры тозокто. Бутактары бул дүйнөдө ийилип турган дарак. Ким ал бутактарга асылса, тозокко алып барат. Хадис. Икая. Өткөн заманда Атамтай деген март берешен адам өткөн экен. Марттыгы үчүн даңкы кетип, падышанын атак даңкынан да ашып түшүптүр. Падыша буга кызганып, 3-4 желдетин анын башына алып келгиле деп жөнөтөт. Алар алыс жол жүрүп, Атамтай жашаган аймакка келип, кеч шамда бир үйдүн эшигин каккылап түнөп кетүүнү суранышат. Келген коноктор максатын жашырбай, биз Атамтайды издеп жүрөбүз, анын башын алып кетебиз деп айтышат. Үй ээси аларды жакшы урмат менен коноктоп, үйүнө жаткызат. Эртең менен желдеттер издеп жөнөгөндө, убара болбоңуздар, ошол Атамтай мен боломун деп башын ийип жылмайып турат. Анын бул марттыгына кайыл келген желдеттер ыраазы болуп, чыныгы март адам экенсиз деп кайтып кетишкен экен. Кыскартылып берилди. Кайрымдуулук. Дүкөнгө эски кийимчен бир киши келип, бул шапканы өткөндө сизден алдым эле. Караңызчы, кийгенге болбой калды. Дүкөнчү ошол замат жаман болуптур. Бул жактан каалаган шапкаңызды алыңыз. Мен сизге белек кылам, деп жооп кайтарат. Кардар сүйүнгөн бойдон үйүнө кетет. Ал эл көп жерде жашачу, бул окуяны баарын айтат. Менин туруктуу киреше булагым ошол кардардан башталган, деп эскертет дүкөнчү. Андан көп өтпөй дагы бир киши сизден көйнөк алдым эле. Жууганда айрылып калды, деп дүкөн эгесинен жаңы көйнөк алып кетет. Ал кардар чоң фонддо иштечү эле. Болгон ишти фонддогуларга айтат. Ошентип дүкөнчүнүн атагы алыска угулат. Көйнөккө байланыштуу окуя дүкөнчүнү 100 миңдеген кирешеге туюнтат. Шаарда дагы бир нече дүкөн ачат. Бир күнү дүкөнгө кичинекей бала жетелеген аял келип, дүкөнчүгө бир аз акча сунуп, азырынча ушуну алып туруңуз. Калганын тапканымда алып келип, ушул пальтону балама сатып аламын дейт. Анда дүкөнчү, жок, сиз пальтону ала бериңиз. Бала суукта үшүп жүрбөсүн, акча тапканда калганын төлөп коесуз, дейт. Аял сүйүнгөн бойдон үйүнө кетет. Үйүнө барып пальтонун чөнтөгүн караса, ичинде дүкөнчүгө берген акчасы толугу менен турган экен. 17-чи сухбат. Ак эмгек, бешинетер, туура жол менен мал дүйнө табуу жана сарамжалдуу жашоо. Эр киши эмгек менен абийир табат, канча аюу болсо да эмгек жабат. Азыр базар экономикасынын шартында баардыгынын ойлогону, умтулганы жашоо үчүн каражат. Мал дүйнө, байлык топтоо болуп калганын түшүндүрүп, бирок
Ошол табигый умтулуу, бирок байлыкты ак эмгек менен табуу жолдору жөнүндө балдарга түшүндүрүү эң зарыл болгон темалардын бири. Ак эмгек менен байлыкты табуу бул өтө туура жана таза жол. Мисалы, жөнөкөй дыйканчылыктын түрлөрү менен анын ичинде мөмө-жемиш 1-2 жылда түшүм бере турган алма, алча, өрүктүн жаңы түрлөрү, парниктер, кудускаларды ачуу, түзүү, ак эмгек менен дыйканчылыкты өздөштүрүү менен мал дүйнө табуу. Бүгүнкү күндө күнөсканалар абдан пайдалуу, кирешелүү булак болуп эсептелет. Эгерде шарт болсо, ошолорду ачууга багыт берүү. Чыныгы бешениктер ак эмгек менен ошол күнөскана дыйканчылык бак-дарактын жаңы, тез жетилип, түшүм берүүчү түрлөрүн, мичуринник багбанчылыктын, дыйканчылыктын сырларын, жер иштетүү, ишкердик, соода жана башка маданиятын өздөштүрүүнү айтуу. Мына ушуларды туура түшүндүрсөк, ак эмгек бешениктер менен байлыкка жетишет. Эч качан балдар байлык үчүн, кызматы, амалы үчүн, өзгөчө үй-жайы, минген унаасы үчүн чиренип, кыйынсынып өзүн көтөрүүгө, коррупцияга барбайт. Ак эмгек менен табылган байлык үйгө бекемден соолук, ынтымак, рызкы, эсендик алып келүүсүн балдарга түшүндүрүү абдан маанилүү. Кайсы гана эмгекти кылбасын бир кесиптин ээси болобу, кошумча ишкерлик кылабы, бардыгына ак эмгек менен иштөө керек экендигин түшүндүрүү. Байлыкты башкаларга көргөзүү үчүн эмес, татыктуу жашоо үчүн табуу деген кичи теманы дагы мааниси өтө чоң. Кээ бир адамдар байлыкты башкаларга көрсөтүү, мактануу үчүн өзүн өйдө көрсөтүү, өйдөсүнү өзүн жогору сунуу, башкаларды кемсинтүү үчүн топтогон сыяктуу болуп калат. Ошол үчүн балдарга мындай сапаттардан алыс болууга тарбиялоо, байлыктын негизги максаты татыктуу жашоо экендигин түшүндүрүү, байлыкты ак эмгек менен табууда дыйканчылык, мал чарбачылык, анын ичинде күнөскана бактардын жаңы түрлөрүн иштетүү. Мал чарбачылыкта болсо асыл тукум кесар тукумундагы малдарды багуу менен киреше табуу жана башка ишкердик жолдору менен ак эмгек менен акча киреше табуу. Байлык бул колдун кири деген сөздү эске алып, балдарга эч качан чиренүүгө барбагыла, башкалар менен бөлүшүү бул туура экендигин айтып түшүндүрүү. Башкаларга бергендигиң өзүңдүкү, бекитип койгон байлыгың бирөөнүкү, калып кетет, чачылып кетет деп түшүндүрүү. Сарамжалдуулук байлык топтоонун жана көз каранды болбостуктун эң мыкты жолу деген ойдо дастуркон четинде түшүндүрүү маанилүү. Сарамжалдуулук бул бардык нерсени эсеби менен үнөмдөө менен ысырап кылбастан пайдалануу. Байыркы жана орто кылымдагы өтө белгилүү окумуштуулар, алардын арасында Аврелий деген окумуштуу философ айткан экен: сарамжалдуулук көз карандысыздыктын негизи деп. Сарамжалдуу болсо тапкан акча каражаты, топтогон мал-мүлкү, байлыгын этияттык менен ысырап кылбастан эсеп менен жумшаса, бул узак жылдарга пайдалып келе турган байлык болуп эсептелерин айтуу. Бирок сарамжалдуулук сараңдык эмес экендигин жакшылап түшүндүрүү өтө зарыл. Артыкча шаан шөкөт байлык менен жашоонун зыяндуулугун, күнөөлүүлүгү туура эместиги жөнүндө айтып коюу жакшы. Айлана чөйрөдө Кыргызстан азыр кээде кыйналып, түйшөлүп турганда, ашыкча шаан шөкөт, ысырапкерчиликке баруу бул туура эмес экендигин түшүндүрүү зарыл. Чет өлкөлөрдө, Россияда иштеп, оор жумуштарды аткарып, гастарбайтер, миграцияда топтогон акча каражатын бир той өткөрүп же болбосо бир шаан шөкөт менен чачып таштоо бул ысырапкерчилик экендигин түшүндүрүү. Жаштарды, балдарды сарамжалдуулукка өзгөчө ишеним урмат менен тарбиялоо. Ак эмгек менен байлык табуудан баштап, артыкча шаан шөкөткө барбоо, сарамжалдуулукту айтып эле койбостон, ата-эне өзү да үлгү көрсөтүүсү керек. Татыктуу, жакшы жашоо жакшы, бирок ашыкча шаан шөкөт менен төрөпейилдик менен эл көрсүн деп байлыгын чачып, ошого чиренип жашоо, башкалардын кыжырын, нааразычылыгын пайда кылышы бул туура эмес экенин түшүндүрүү өтө маанилүү. Кээ бир үй бүлөлөрдө акча каражатын тапкандар көп, бирок эч бири эки болуп тапканы жакшы болуп көбөйүп, татыктуу жашоого жетишпестигин себеби сарамжалдуулук эсеп менен иш жүргүзүү, тиричилик жүргүзүүнү түшүндүрүп айтуу зарыл. Тапканына жараша сарптоо принцибине тарбиялоо зарыл. Күндөлүк турмуштарда, той тамашада дагы, мейман конок күткөндө дагы артыкча тамак аш дастурконду жасап, ысырапкерчиликке жол коюп, анан аларды таштандыга төгүү бул өзү ысырапкерчилик экенин айтып түшүндүрүү зарыл. Алар сарптаганда ысырап кылышпайт жана сараңдык да кылышпайт. Аят: ысырап кылбай, эл көрсүн үчүн жеп кийинбегиле, кайыр садака бергиле. Аллах берекенин, рызкыларды кулунун колдонгонун каалайт. Хадис. Эң жакшы рызкы адал,
арамды улгоо менен табылат. Жакырчылыктын башаты ысырапчылыктан, турмуштун тымызын өртү ысырап. Курманжан Датка. 18 сухбат. Ишкердик, акча табуу жөнүндө. Азыркы муунга финансылык сабаттуулук жетишпейт. Роберт Кийосаки. Ишкердиктин мааниси, түрлөрү, учурга, заманга, талапка ылайык ишкердиктин түрлөрү, ишкердикти үйрөнүү, жүргүзүү жолдору, соода, акча, эсепти туура жүргүзүү, цивилизациялуу, ыймандуу ишкердикке жетишүү. Дасторкон четинде барлашканда атени ишкердик өтө баалуу сапат экендигин, ишкер деген иштирман өз алдынча ишин бизнесин ачып, үй бүлөсүн да багып, элге да пайда алып, табарман адам экендигин түшүндүрүү. Балдарга ишкердикке умтулуу ишкердиктин дүйнөлүк кыргызстандык алдыңкы ишкердиктин тажрыйбасын үйрөнүүгө чакыруу, мисал айтып берүү, өзүнүн айылындагы ийгиликтүү, акындык менен ишкердик жүргүзгөн адамдар жөнүндө айтып, ишкердик менен акча табуу бул эң таза, түбөлүктүү, пайдалуу, Кудайга да, элге да жаккан иш экендигин түшүндүрүү. Ишкердиктин түрлөрү. Учурга, заманга, талапка ылайык ишкердиктин түрлөрүн айтуу. Азыр информациялык коом, IT технология, илим техниканы өнүккөн коому ошол үчүн ишкердикти дагы ошолорго ыктап жүргүзсө болот. Ишкердиктин түрлөрү өнөр жайда өндүрүштө ишкердик, айыл чарбасында ишкердик, мал чарбасында, дыйканчылыкта, соода сатык, билим, өнөр, тарбия берүү, балдар бакчалары, окуу борборлору, саламаттыкты сактоо, сервистик кызмат көрсөтүү, ойлоп табуу, программистика жана башка тармагында ишкердиктерди дагы айтып багыт берсеңиздер жакшы болот. Учурда заманын талабын эске алып, ошол ишкердикти жүргүзүү үчүн зарыл билимдерге ээ болуу, тажрыйбага ээ болуу, окуп ишкердикти жүргүзүү боюнча менеджмент, маркетинг боюнча билимдерди алуу пайдалуу экендигин айтуу зарыл. Ишкердикти жүргүзүү, үйрөнүү үчүн жогоруда айтылгандай, дүйнөлүк кыргызстандык райондогу, айылдагы ийгиликтүү ишкерлердин тажрыйбаларын кантип баштаган, кандай кыйынчылыктардан өткөн, кантип ийгиликтерге жеткен, ошолордун сырларын, тажрыйбасын үйрөнүп, параллельно экинчи жактан ошонун билимин алып, китебин окуп, интернеттен тажрыйбаны үйрөнүп, маалымат чогултуп, анан иш баштаса жакшы болот. Ишкердикти мыкты жүргүзүү үчүн укуктук жагын мыйзамга каршы келбей турган, контрабанда болбой турган ишкердикти жүргүзүү, салыкты өз учурунда чен өлчөм менен төлөп туруу жакшы болот. Ишкердикте, соодада акча, эсепти туура жүргүзүү үчүн финансылык, бухгалтерия, эсеп, китеп иштери өтө так, бекем, туура жүргүзүүнү үйрөтүү зарыл. Ишкер дегенде жогоруда айттык, өзүнүн бизнесин, ишин ачып, үй бүлөсүнүн туугандарын багып, элге да кызмат кылып, өзүнө каражат пайда таап, мамлекетте ал ишкерден пайда табыш керек. Ал ишкерден мамлекетке пайдасы жумуш орундарын ачып, бюджетке салык төлөп, ошол аркылуу пайда алып келиш керек. Ишкердикти ыйман менен, халал жол менен цивилизациялуу жүргүзүү жөнүндө да балдарга түшүндүрүү жакшы болот. Жыйынтыктап айтсак, ишкердик коомдо эң негизгиси күч, коомдо элдерди багуучу адамдын өзүн багуучу болуп эсептелет. Ишкердикти жүргүзүүнүн билим негиздерин, юридикалык, укуктук негиздерин, мыйзамдык негиздерин жакшы билүү, ишкердиктен түшкөн каражаттарды туура төлөп, үй бүлөсүнө дагы, элге, коомго дагы пайда алып келе турган ишкердиктин жолдорун үйрөнүү эң пайдалуу жана туура болот. Кайсы бир кесип иштеген болсо дагы, мисалы мугалим, дарыгер, куруучу, инженер дагы параллелдүү түрдө өзүнүн жеке бизнесинин, жеке ишкердигин дагы ачып коюу жөнүндө балдарга айтып берүү да эң жакшы болот. Бул дагы жардамчы каражат болуп эсептелет. Ишкердиктин азыр жаңы түрлөрү өтө көп. Мисалы, IT технологияны пайдаланган программисттик ишкерлик, соода сатык, соода борборун ачуу, курулуш ишкердиги, азык-түлүктү чыгаруу, элге керектелүүчү товарларды, кийим-кечилерди чыгаруу, тигип чыгаруу, соода жүргүзүү ишкердиги жана башка ишкерликти окуп, үйрөнүп пайдаланса болот. Урматтуу ата-энелер, сиздерге балдарга айтып, ишкердикке багыт берүүңүздөргө ийгилик каалайм. Алып сатарлар соода сатыкты жалган айтпай, кемчилигин айтса, соодасы экөөнө тең берекелүү болот. Жалган айтып кемчилигин жашырса, белгилүү өлчөмдө пайда көрсө да, соодасы берекесин жоготот. Хадис. Акча табыш үчүн сөзсүз акча керек эмес, идея керек. Роберт Кийосаки. Учурду кармап калуу. Америкадагы унаа оңдоочу жайда курсак ач, эптеп нан табуу үчүн сүрөт тартууга камынган сүрөтчү отурду. Сатууга кандай сүрөт тартуу керектигин, талап кандай болоорун ойлонуу башы мал болуп турду.
жол болбой жүргөнүнө кейип бир мөөртү келсе кое бербейт элем деп жатты. Ошол учурда бутунун алдынан бир чычкан жөргөлөп өтүп дубалдын тешигине кирип кетти. Сүрөтчү чычкандын артынан көпкө карап туруп, анын сүрөтүн тарта баштады. Ошол мүнөттөн тартып сүрөтчүнүн жашоосунда гана эмес, Американын санат дүйнөсүндө да чоң өзгөрүү болду. Ал чычкандын аты Мик Келли, ал эми сүрөтчүнүн аты Уолт Дисней. Кызыккан ишин талант менен аткарган кишиге эч нерсе тоскоолдук кылбайт. Бетховен. 19-сухбат. Өз аймагындагы, өлкөдөгү белгилүү инсандарды таанып билүү жана алардан үйрөнүү. Акылдуу адам аалымдар, билимдүүлөр жана жөндөктүү өнөрпоздордун маектешүүсүндө көп болот. Алардан баар табат. Инсандык асыл сапаттарды үйрөнүү, улуу иштерин үйрөнүү, мүмкүн болсо байланыш орнотуп кызматташуу. Бул тема ата-эне, үй-бүлөдө балдар менен чогуу баарлашуучу эң маанилүү темалардын бири. Алгач дасторкон четинде балдарга өзүнүн айылы, коңшулары, туугандары, айыл өкмөтүнүн аймагындагы район, облустун аймагындагы белгилүү адамдар жөнүндө сөз козгоп, маселе айтуу. Өзгөчө ошол өзүнүн аймагындагы адамдардын инсандык асыл сапаттары, мисалы, чынчылдыгы, адамгерчилиги, эмгекчилдиги, меймандостугу, ыймандуулугу, берешендиги, марттыгы, кайрымдуулугу, элге кызматы жөнүндө айтып берсе жакшы болот. Өзгөчө ошол адамдардын асыл сапаттарын таанытып, өзгөчө бир суктануу менен, урмат менен, ихлас менен айтып берсе, балдар да асыл сапаттар өсүп тарбияланат. Азыркы учурда белгилүү бийлик, мансапка жеткен адамдар көп эле, бирок инсандык асыл сапаттарга жетип, ошону өзүнө өмүр бою алып жүргөндөр өтө аз болот. Ошого маани берүү зарыл. Мында ал адамдардын инсандык сапаттарынын үй-бүлөдө, жумушта, эл арасында, той-тамашада, көчөдө, элдик жыйындарда чагылышы жөнүндө сөз кылып, ошол адамдардын кичпейилдиги, мээримдүүлүгү, ак ниеттүүлүгү жана башка асыл сапаттар жөнүндө айтып берсе жакшы болот. Исхак Разаков айткандай, бай жашоого болот, үлгүлүү, өрнөктүү жашоо кыйын. Ошол үлгүлүү, өрнөктүү адамдарды таап, ошолордун атын атап, балдарды ошонун мисалында тарбиялоо. Республика, өлкө масштабында белгилүү инсандарды, алардын инсандык сапаттарын, чынчылдыгын, адилеттүүлүгү, элдүүлүгү, кайрымдуулугу, ак ниеттүүлүгү жөнүндө айтып, эл үчүн жасаган эмгегин билдирсе жакшы болот. Белгилүү инсандардын белгилүү дегенде айылга белгилүү, көчөдө, район, облуста белгилүү, республикалык масштабта белгилүү ушул тепкичтер менен баруу, алардын аткарган иштерин, эл үчүн кылган улуу иштерин айтып берүү, алгач инсандык сапаты, андан кийин кылган иштери, эмгектери жөнүндө айтып берүү. Мындай учурда кээде үйдө отурган апа, эне, же дыйкан, жөнөкөй малчы, же жөн эле ишкер, атак даңкы чыкпаган ишти бүтүрбөгөн адамдар жөнүндө айтыш керекпи деген сөз болушу мүмкүн. Ооба, дал ошол адамдар жөнүндө айтуу керек. Чыныгы инсан болуп, башкаларга үлгүлүү болуу үчүн сөзсүз түрдө эле депутат, облус, мамлекет башчысы болбостон, жөнөкөй катардагы инсан болуп, адамдык сапаты үлгү болгон адамдар жөнүндө салмактуу, токтоо, мазмундуу, ошол эле убакта кызыктуу баяндарды жасап, окуяларды айтып берип, алардын адамгерчилигин, инсандыгын далилдеген турмуштук мисалдарды кызыгуу, суктануу менен айтып берсе, балдар да инсандык сапаттарга тарбияланышат. Ал эми республикалык масштабда айтып берсе, албетте көп улуу белгилүү адамдарыбыз бар. Алар жөнүндө китептерде жазылып, телерадиолордо айтылып көрсөтүлө келе жатат. Мисалы, Абдыкадыр Орозбеков, Чыңгыз Айтматов, Жусуп Абдырахманов жана башка көптөгөн инсандар тарых, адабият китептеринде жазылып жүрөт. Дасторкон четиндеги университетинде көбүнчө китептерге жазылбаган, аты аталбаган адамдар жөнүндө айтылса да жакшы болот. Мисалы, кимдер десек, Аскар Салымбеков, Султан Раев, Дүйшөн Шаматов, Садырбек Жумабеков, Исак Бекбоев, Мамбет Мамакеев, Чынара Саттарова, Абдыганы Эркебаев, Салижан Шарипов, Канат Бегалиев, Каныбек Исаков, Металик Мамутов, Абдулхак Нурбаев жана башка көптөгөн инсандар жөнүндө айтып берсек, алардын инсандык сапаттары жөнүндө, элге кылган кызматы жөнүндө айтсак, эң жакшы үлгү мисал болот. Мындай улуу инсандардын өмүр баяны, аткарган иштери, инсандык сапаттары жөнүндө маалыматты ата-эне өзү алдын ала окуп же болбосо балдар менен чогуу энциклопедия, интернет блогдорунан таап, сүрөттөрдөн көрүп, ортодо талкуулап, ошолордун жакшы сапаттарын белгилеп, мисалдар, икаялар менен айтып берсе, өтө жугумдуу жана таасирдүү болот деп ойлойм. Эгерде андай үлгүлүү инсандар айылда болсо, жөнөкөй коңшу болсо, ошол көчөдө жашаса, ал адамдар менен балдарды тааныштырып, бир күн чай уюштуруп,
Дасторкон четиндеги университетке же мейманга чакырып, алардын сөзүн угуп отурса, балдарга дагы таасирлүүлүгү жакшы болот. Ал эми республикалык масштабдагы белгилүү адамдар жөнүндө сөз боло турган болсо, видеороликтерди, кинофильмдердин үзүндүлөрүн, интернеттен маалыматтарды чогуу көрүп, талкуулашса дагы таасирлүүлүгү жакшы болот деп ойлойм. Жыйынтыгында балдарга ата-эне биз дагы ошолордой үлгүлүү инсан болууңарды тилейбиз. Кудай ошондой жакшы инсан болууга жеткизсин деп тилек кылалы. Үч нерсе акылга күч кошот. Үч нерсе акылга күч кошот. 1. Илимдүүлөр менен маектешүү. 2. Тажрыйбанын жыйындысы. 3. Туруктуу мүнөз. Ой бүлдөрү. Акылман даналар менен жан сырдаш болгон. Илимиң канчалык мол болсо дагы, өзүңдү илимсиз санап, дагы илим үйрөнүүгө киришкин. Дүйнө мүлкүң менен илим өнөрүң жагымдуу, кулк мүнөзүң менен сыймыктангын. Абу Язид Аким. 20 сухбат. Жашоонун максаты, мазмуну, мааниси жөнүндө. Дасторкон четинде ата-эне балдар менен баарлашып отуруп, бул дүйнөгө келгенде жашоонун максаты, мазмуну, мааниси жөнүндө кыска, бирок мазмундуу баарлашууну өткөрсө, ошого маани берсе жакшы болот. Алгач жашоонун максаты деп балдарга түшүндүрсөк, бул дүйнөгө жаралгандан жашоонун максаты акыл эс тартып, эң биринчи Кудай деп таза жашап, Кудайдын ыраазычылыгына жетип, элдин дубасын алып, урмат сыйга жетип, ата-эненин ыраазычылыгын, дубасын алуу. Бул жөнүндө акылдуу көп китептер жазылган. Бирок дасторкон четинде балдарга өтө көркөмсөз философиялык ойлор эмес, жөнөкөй турмуштук мисалдар менен айтып, Кудайдын ыраазычылыгын, элдин, ата-эненин ыраазычылыгын, дубасын алып, татыктуу инсан болуп, жакшы кесиптин ээси болуп, жакшы билим өнөргө ээ болуп, жакшы маданият, ыйман инсапка ээ болуп, адамгерчиликтүү болуу керек экендигин түшүндүрүү зарыл. Жашоонун мазмуну ошол максатка жетүүдө туура, таза жолду тандап алып, илим, билим, өнөр менен бешенетер эмгек менен халал жол менен ийгиликке жетип, өнөр алып, элге, жерге кызмат кылып, ак кызматы менен элдин ак батасын алып, бакубат, жетиштүү тиричилик өткөрүү, үйлүү, жайлуу, татыктуу өмүр жолдошу таап, бала чакалуу болуп, жакшы тарбия берүү. Өз үй бүлөсүнө тынчтык, аманчылык тилеп, жубайы, жолдошу, бири-бирин сыйлап, жакшы тарбиялуу, инсаптуу балдарды тарбиялап, эл жерге кызмат кыла турган Кудайдын ыраазычылыгын алып, перзенттерди, уул кыздарды өстүрүү, иштеген жеринде, жашаган жеринде баардыгы ыраазы боло турган даражада иштеп, жашоого тарбиялоо, өзүнүн жашоосуна ыраазы болуп, көңүлү толуп, Кудайга шүгүр кылып, ак эмгек менен жашоо, жакшы бир жашоодогу адамдардын жашоо маңызын түшүндүрүү, ашыкча шаан шөкөт, ашыкча мал дүйнө, атактак мактануу, чирөнүү жана башка терс сапаттардан өзүн сактап, эл ичинде эл менен бирге болуп, татыктуу, кичибейил, ак ниет, кайрымдуу, мээримдүү адам болуп жашоо, өз кесибинин устаты болуу, асыл инсан болуу, жашоонун максат, мааниси экендигин түшүнүү. Туура, таза жашоого жетүү үчүн Кудай деп ден соолугун сактап, акыл эсин өстүрүү, ак эмгек менен билимге жетишүү, ишкердик, талыкпаган эмгек менен, туура жол менен мал дүйнө таап, үнлүү болуп, ошол тапкан дүйнөсүнөн ата-энеси, жакындары, балдары, коңшулары, эл журту жакшылык көрө турган, баар таба турган кылып тарбиялоо. Бул өмүрдө өзүнүн бир тууганы, бала чакасы, ата-энеси, жакын адамдары ыраазы боло турган иштерди жасоо, кең масштабда алганда район, облуста, жалпы адамдар ыраазы боло турган иштерди жасоо, ошолордун ыраазычылыгына жетишүү, элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болуу. Кудай деп туура, таза жашоо, из калтыр бул дүйнөгө демекчи, жакшы жашоо менен, ак эмгек менен, тууралык, адилеттүүлүк, эмгекчилдик менен баардык адамдарга пайда келтире турган улуу иштер менен, улуу кызмат менен, туура жол менен жашап өтүү, бул жашоонун максат, мазмуну деп түшүндүрүп, жакшы инсан болууга тарбиялоо. Балдарга дасторкон четинде жакшы адеп, ыйман, инсап, жакшы билим, жакшы өнөр, көп тилди билүү, ишкердиктин сырын билүү, ак эмгек менен мал дүйнө табууну айтуу. Жакшы турмушту куруп, бала чакалуу болуп, өсүп-өнүп, жашоо кымбат экендигин түшүндүрүү, ошого өзүн даярдап, ар тараптан кең соолугу, мүнөзү, пейили, эмгекчилдиги, өнөрү, билермандыгы, жөндөмү, талантын өстүрүү, башкалар менен мамиле кыла билүүнү үйрөнүү, берешендикти, марттыкты үйрөнүү, адамгерчилик, адамды этият кылуу, колдоо, жардам берүү, кайрымдуулук үйрөнүү аркылуу жакшы адам болуп жашоо, бул жашоонун максаты, мааниси экендигин түшүндүрүү. Татыктуу, бактылуу жашоо үчүн сөзсүз түрдө эле мал дүйнө, атактан, мансап эмес, эң биринчи адамдык сапат, ыйман, инсап, өнөр, билим, терең ички маданият,
улуу максат зарыл экендигин мисалдар менен шашпай айтып түшүндүрүү пайдалуу жана өтө зарыл. Кудай буйрса ошондой жакшы иштер болот деп ойлоймун. 21 сухбат. Үй-бүлөгө балдар өздөрү каалаган темада алардын суранышы боюнча аңгеме сабак өтүү. Балдардын каалоосу боюнча эркин темада баарлашып өткөрүү туруу. Ар кандай багыттагы тема болушу мүмкүн. Мисалы, балдар менен келечек жөнүндө аңгеме сабак өткөрүү, спорт тууралуу, заманбап технология жөнүндө, кесип тандоо, кесипке ээ болуу жөнүндө, келечектеги кесиптер жана башкалар жөнүндө аңгеме сабак өткөрүү. Укук бузууну алдын алуу, тартип бузуу, кылмыштуулуктан сактануу жөнүндө балдар менен аңгеме сабак өткөрүү, ошондой эле эл журтка кызмат кылуу, элдин дубасын алуу жөнүндө айтуу, заманбап ишкерликтин жаңы түрлөрү, өнөр түрлөрү, мал дүйнө таап, ошону туугандар эл журт менен бөлүшүп татыктуу жашоо жөнүндө, үй бүлө тиричилигинде сарамжалдуулук жөнүндө аңгеме сабак өткөрүү. Дүйнөлүк саясат, экономикалык бизнес, улуу саясатчылар, дүйнө тарыхында белгилүү улуттуу учурлар жөнүндө аңгеме сабак өткөрүү. Кыргызстан, кыргыздар жөнүндө баарлашуу, азыркы цивилизациялуу өнүккөн мамлекеттик АКШ, Европа, Япониядагы адамдардын жашоо турмушу, ишмердүүлүгү, эс алуусу, билим алуусу, турмуш тиричилиги жөнүндө аңгеме сабакты дастурдун четинде баарлашуу. Чет өлкөдөгү кыргыздар, Россияда, Казакстанда, чет мамлекетте иштеп жашап жүргөн кыргыздар, мигранттар, гастарбайтерлер, алардын турмуш шарты, жашоосу жөнүндө аңгеме сабак өткөрүү. Балдардын өзүнө керек болгон адамдык асыл сапаттарды тарбиялоо, өзүн өзү тарбиялап өстүрүү, инсандык өнүгүү жөнүндө терс сапаттарын жоюп, жакшы сапаттарын өстүрүү, өзүн өзү адамгерчиликке, марттыкка, берешендикке тарбиялоо жөнүндө аңгеме сабак өткөрүү. Ушул жерде өзүн өзү тарбиялоо асыл инсандык сапат китебиндеги айрым темаларын балдар менен биргеликте чогуу окуп, талкуулап, суроо жооп кылуу бул дагы пайдалуу болуп эсептелет. Эң башкысы, балдардын өзүнө айтып, өздөрүнөн сурап, кайсы бир темалар боюнча дастуркан четинде университетте өтсөк болот. Кайсы темалар силерге кызыктуу? Кайсы темаларды силер өзүңөр интернеттен маалымат алып, энциклопедиялардан, үй бүлөлүк китепканадагы китептерден пайдаланып бизге айтып бересиңер. Чогуу үй бүлөбүз менен талкуулайбыз деп балдардын өзүнө да эркиндик, мүмкүнчүлүк берилсе, суроо жооп, талкуу болсо эң жакшы, пайдалуу болот. 22 сухбат. Балдар менен дүйнөгө белгилүү улуу асыл инсандардын мисалында өзүн өзү тарбиялоо, өстүрүү, өзүн өзү сындоо, сыйлоо жөнүндө аңгеме сабак өтүү. Өзүн өзү тарбиялоо улуу инсандык сапат. Дастуркан четиндеги университетте эң маанилүү темалардын бири дүйнөгө белгилүү улуу инсандардын мисалында өзүн өзү тарбиялоо. Балдарга белгилүү инсандар жөнүндө сөз козгоп, балдардын өздөрүнө да ошол боюнча маалымат таап келүүгө жардам сурасак болот. Бул темада мисалы дүйнөгө белгилүү Конфуций, Сократ, Платон, Аристотель, Архимед, Хорезми, Беруни, Мухаммед пайгамбар, Жусуп Баласагын, Махмуд Кашкари жана башкалар тууралуу кыскача маалымат болсо да айтып, балдарды жардамга чакырсак, энциклопедия, китептерден, интернет булактарынан, адамдардан маалымат тапса, баары болбосо да жогоруда аталган улуу инсандардын бир экөө жөнүндө кеңири маалымат берип, талкуулап, атын угуп, үйрөнсө, кулагына сиңсе жакшы болот. Эдисон, Ломоносов, Эйнштейн, Чехов, Черчилль, Разаков, Абдрахманов, Исаков жана башка инсандар жөнүндө дүйнөгө белгилүү инсандардын өзү, өмүрү, эң башкысы алардын дүйнө элдерине калтырып кеткен улуу иштери, илимий ачылыштары, эрдиги, марттыгы, берешендиги, жазган эмгектери жөнүндө баарлашуу болсо эң жакшы болот. Бул темаларды өтүүдө балдарга ата-эне кайрылса, алар энциклопедия, интернет китептерден сүрөтүн таап келип, үй бүлөдө ошолор жөнүндө кыска, бирок мазмундуу, кызыктуу мектептеги, университеттеги илимий терминдер эмес, кыскача хикаялар менен айтылып, кызыктуу эпизоддор менен берилсе эң жакшы болот. Эң башкысы, булардын баарын азыр атын угуп, ата-энелер бул темаларды өтө албайбыз, маалымат жок дебестен, жогоруда анын жообу айтылды. Балдар өзү интернет энциклопедиялардан таап келет. Булардын баарын айтуу өтө зарыл эмес. Жок дегенде жалпы аталгандардын бир экөөсүн же Конфуций, Жусуп Баласагын, Исхак Разаков жөнүндө өтсө деле жакшы маалымат болот. Улуу инсандардын мисалында балдарды ошондой улуу инсан болуш үчүн өзүн өзү тарбиялоого үйрөтүү теманын эң башкы максаты. Жараткандын белеги. Хикая. Жер бети жаңы эле жаралып, жандыктар баары бир жерде чогулуп турса, бир периште себети толтура белеги менен келиптир. Жаныбарлар
Баары периштеге барып, өздөрүнө жаккан сапатты периштердин себетинен ала баштайт. Түлкү амалкөйлүктү, чычкан сарамжалдуулукту, кумурска эмгекчилдикти жана башкалар. Акыр аягында адамга кезек келгенде ага эч нерсе калбай калыптыр. Ошондо периште баарынан кур калган адам баласына бош себетти карматып, мен сага бир нерсени үйрөнө алуу жөндөмүн берем. Эми сен бул жөндөм менен себетти каалаганча толтура аласың деген экен. Ошондо периште баарынан кур калган адам баласына бош себетти карматып, мен сага бир нерсени үйрөнө алуу жөндөмүн берем. Эми сен бул жөндөм менен себетти каалаганча толтура аласың деген экен. Корутундо, урматтуу ата-энелер, бул китепчеде сиздерге жөнөкөй жатык тил менен үй бүлөдө дасторкон четиндеги баарлашууда өтүлүүчү темалардын кыскача мазмунун баяндап бердим. Бул жердеги темалар жөнөкөй болгону менен келечектин үй иштеринин тамыры жатат. Ал үй бүлөдө ыймандуу, өнөрлүү, билимдүү балдарды тарбиялоо, ымала маданиятын билген, ишкердиктин жолун билген, туугандыктын, элинин, жеринин баркын билген балдарды тарбиялоо, азыркы замандын, келечектин талабына ылайык балдарды илим-билим, айтыны билген, замандап технология менен иштөө, ишкердиктин замандап түрлөрү жана башка эң зарыл болгон темаларга жөнөкөй, элементардык мисалдар менен багыт берилди. Албетте, сиздер бул темаларды өтүүдө кыйналышыңыздар мүмкүн. Ошол үчүн бул колдонмо ар бир үй бүлөгө арналып жазылды. Анда теманын негизги багыттары, негизги мазмуну кыскача жатык тил менен, элдин тили менен жөнөкөй кылып баяндалып берилди. Ал темаларды сиздер өзүңүздөрдүн билим тажрыйба жөндөмүңүзгө жараша кошумча маалыматтар менен тереңдетип кененирээк беришиңиздер мүмкүн. Ошондой эле бул темаларды өтүүдө балдардын жаш өзгөчөлүгүн, алардын кызыгуусун, жөндөмүн, умтулуусун эске алууңуздар зарыл. Өзгөчө жаш курагын эске алып жөнөкөйлөтүп же жогору класста балдарыңыздар болсо татаалдантып өтсөңүздөр болот. Кээ бир татаал темаларды өтүүдө балдарыңыздарга кайрылсаңыздар, алар интернет маалыматтарынан таап, энциклопедия, китептерден маалыматтарды таап сиздерге жардам берет. Чогуу дасторкон четинде алар таап келген маалыматты талкуулап өтсөңүздөр болот. Бул темаларды өтүүдө ата-энелер гана баарын билип айтпастан, уул кыздарыңыздар да ошол теманы өтүүгө автор катары маалымат таап, өз ой пикирлерин айтып талкуулап катышышы абзел. Бул алардын кызыгуусун арттырып, изденүүсүнө түрткү болот. Ошондой эле суроо берүү, тапшырма берүү кошулса дагы жакшы болот. Өзгөчө айылдагы турмуш тиричилик, айылдагы инсандарды, район, облустагы инсандарды таанып өтүүдө балдардын өзү изденсе, алар менен жолугуп баарлашса дагы жакшы болот. Кээ бир темалар 1-2 саат өтүлүп, эртеси бир күн кайра амалияттык, практикалык тапшырма берип, кээ бирине 1 жума, 1 айлык суроо бериши мүмкүн. Кийинки сүйлөшүүдө айтылгандар менен жасалгандар талкууланып, баа беришет. Ошондо амалият менен коштолгон дасторкон четиндеги университет болуп эсептелинет. Жок дегенде ушул темалардын 70-80% өтүлсө дагы, үй бүлөдө ата-эне менен балдардын баарлашуусу, тарбиялык багытта кызматташуусу болот. Кургак сөз, куруна саат болбостон пландуу, алдын ала ойлонулган тарбиялык иш-чара болот. Бул колдонмо темалар менен, мазмун менен таанышып чыккан ата-энелер дагы өздөрү канчалык жоопкерчиликтүү экенин сезет. Эң башкысы үй бүлөдө тарбия эптеп-септеп башаламан болбостон, системалуу, пландуу, максаттуу, атайын темаларды билип алдын ала өткөндөгү кызыктуу болот. Мүмкүн болсо бул темаларды айларга, апталарга бөлүп өтүп, анан жыйынтыгын чыгарып, талданып, кеңешип, талкуулап турсаңыздар жугумдуу болот. Кээ бир өйлөргө өтө эле жөнөкөй болуп сезилсе, алар эске алуусу туура болот. Себеби бул бардык үй бүлөлөргө дыйкандын, чарба менен алектенген, тоо ташта жашаган үй бүлөлөрдө дагы, шаардын үй бүлөлөрүндө дагы, жумушчунун дагы, интеллигенттин дагы үй бүлөсүнө колдонмо катары кызмат кылат. Ал эми ар бир үй бүлө интеллектуалдык, руханий даражасына жараша ал темаларды тереңдетип улоосу мүмкүн. Сиздердин бардыгыңыздарга үй бүлөлүк тарбияда ийгилик, эң башкысы үй бүлөңүздөргө тынчтык, аманчылык, балдарыңыздарга жана өзүңүздөргө ден соолук, жакшылыктарды каалайм. Бар болуңуздар. Кудай эсендик, жакшылык берсин. 2021-жыл 28-29 ноябрда түнкү саат 1-де жазылып өтүп, жыйынтыкталды. Ата-энелердин балдары менен дасторкон четинде өтүүчү тарбиялык сухбаттардын программасы. Темасы, иш-чарасы, өтүлүүчү сааты. Амалият күнүн ата-энелер өздөрү коюшат. Киришүү 1 саат, өзүн өзү тейлөө жөнүндө 4 саат. Дене боюн таза сактоо 1 саат,
жарашыктуу кийинүү 1 саат, туура тамактануу 1 саат, дене тарбиясы, спорт жөнүндө 1 саат, үй чарба жумуштарына катышуу, кол кабыш кылуу жөнүндө 6 саат, бөлмө, короолорду жыйноо, таза сактоо 1 саат, эгин эгип жемиш бактарды гүл өстүрүп кан көрүү 1 саат, мал жаныбарларды багуу өстүрүү 1 саат, үйдөгү кызмат көрсөтүүчү техникаларды пайдалануу, тейлөө 1 саат, бул иштерди аткарууда коопсуздук эрежеси, өрт, суу, ток жөнүндө 1 саат, үй бүлөгө киреше алып келүүчү башка иштер жөнүндө 1 саат, конокту күтүү, конокко баруу адеби жөнүндө 3 саат, коноктун ыйыктыгы 1 саат, жакшы күтүп алуу, дастуркан салуу, чай тамак менен тейлөө 1 саат, конокко барганда өзүн алып жүрүү, үй бүлө мүчөлөрү 1 саат, 3 саат, ата эне, бир тууган, жакын туугандары менен туура, мээримдүү мамиледе болуу 1 саат, алыс жакын тууган уруулары, коңшулары менен жакшы карым-катнашта болуу 1 саат, туугандарды сулуу, жардам берүү, кам көрүү жөнүндө 1 саат, ыйман, адеп тарбиясы 1 саат, Кудайга ишенүү, ислам дини, мусулманчылык адеби, унсап, тазалык, адамгерчилик, уят, ар-намыс, ак ниеттүүлүк, калыстык 1 саат, ата бабалардын баяны, үй бүлө тарыхы, салты 2 саат, сөзү, ата бабалардын алгылыктуу иштери, жактары, алар менен сыймыктануу жана татыктуу болуу жөнүндө 1 саат, жети атасы жана жети энеси жөнүндө билдирүү, санжыра 1 саат, билим, тарбия баалуулугу 2 саат, билим, тарбиянын турмуштагы зарылдыгы жана пайдасы 1 саат, билим, тарбия алуунун жана пайдалануунун жолдору, акыл эмгегинин маданиятын пайдалануу 1 саат, өнөр үйрөнүү жөнүндө 2 саат, жигитке жетимиш өнөр аздык кылат сөзүнүн мааниси 1 саат, өнөр үйрөнүүнүн жолдору, устат шакирттик маселе жөнүндө 1 саат, билим, өнөр үйрөнүүдө мектеп, окуу жайларынын туура тандалуусу жана мугалим устаттар жөнүндө 3 саат, мектеп, окуу жайдын ыйыктыгы 1 саат, мугалим, устаттын эмгегинин улуулугу 1 саат, алардан чоң билген үйрөнүүнүн жана ыраазы кылуунун жолдору жөнүндө 1 саат, кесип тандоо, ээ болуу 3 саат, кесибим ырыс-кешигим 1 саат, туура тандоо жана чын билген үйрөнүү 1 саат, кесипти чын билген үйрөнүү ата энеге эл журтка кызмат кылып балдарын багуу жөнүндө 1 саат, билим, өнөр, тарбия, кесипке ээ болууда китептин ролу, мааниси 6 саат, китепти тандоо, аянбай сатып алуу, чогултуу жөнүндө 1 саат, үй бүлөлүк китепканаларды түзүү 1 саат, китептен үйрөнүп турмушта пайдалануу жөнүндө 1 саат, турмуш китебин, табият китебин окуй билүү жөнүндө 1 саат, тарыхый адабий китептер, турмуш китебинин 1000 чагылышы, табигый математикалык китептер, табият китебинин 1000 чагылышы 1 саат, адабий китептерди тандап окуй билүү жөнүндө 1 саат, эл журтка, мекенге кызмат кылуу жөнүндө 2 саат, билим, өнөр менен кызмат кылып эл баласы боло билүү 1 саат, айылы, району, мекенин сүйүп сактап кызмат кылуу 1 саат, адамдар менен туура мамиледе боло билүү 4 саат, жора жолдош күтө билүү 1 саат, эл менен түрдүү даражадагы адамдар менен туура мамиледе болуу 1 саат, дос душманды сезе билүү 1 саат, жакшылыкка жакшылык, жамандыкка жакшылык кылып жашай билүү 1 саат, урмат, сыйды, аман кызматты көтөрө билүү жөнүндө 1 саат, уул кызды үй бүлөлүү болууга тарбиялоо, даярдоо жөнүндө 3 саат, татыктуу күйөө бала, ата болууга тарбиялоо 1 саат, ыймандуу, мээримдүү келинчек, келин, эне, жубай болууга тарбиялоо 1 саат, үй бүлөнүн ыйыктыгын сактоо, жубайлардын өз ара мамилесин жана жоопкерчилиги жөнүндө 1 саат, айкөлдүк, марттык, берешендик жөнүндө 3 саат, жан дүйнөнүн марттыгы, берешендик, мааниси жөнүндө, муктаждарга бирди берсең, Кудай сага миңди берет 1 саат, милдетсиз марттык 1 саат, жакшылык, берешендикти айттырбай жашоо 1 саат, ак эмгек, бешенеттер, туура жол менен мал дүйнө табуу жана сарамжалдуу жашоо 5 саат, байлыкты ак эмгек менен табуу жолдору 1 саат, байлыкты башкаларга көргөзүү үчүн эмес, татыктуу жашоо үчүн чогултуу 1 саат, артыкча шаан чөкөт байлык менен жашоонун өзүн токтотуу жөнүндө 1 саат, сарамжалдуулук байлык топтоонун жана көз каранды болбостуктун эң мыкты жолу 1 саат, тапканга жараша сарптоо принциби 1 саат, ишкердик, акча табуу жолдору жөнүндө 5 саат, ишкердиктин мааниси түрлөрү 1 саат, учурга, заманга, талапка ылайык ишкердиктин түрлөрү 1 саат, ишкердикти үйрөнүү, жүргүзүү жолдору 1 саат, соода, акча, эсепти туура жүргүзүү 1 саат, цивилизациялуу, ыймандуу ишкерликке жетишүү 1 саат, өз аймагындагы, өлкөдөгү үлгүлүү, белгилүү инсандарды таанып билүү жана алардан үйрөнүү 3 саат, инсандык асыл сапаттарды үйрөнүү 1 саат, улуу иштерин үйрөнүү 1 саат, мүмкүн болсо байланыш орнотуп кызматташуу 1 саат, жашоонун максаты, мазмуну, мааниси жөнүндө 1 саат, үй бүлөдө балдар өздөрү каалаган темада алардын суранышы боюнча аңгеме, сабак өткөрүү 1 саат, балдар менен дүйнөгө белгилүү, улуу, асыл заадай инсандардын мисалында
өзүн өзү тарбиялоо, өстүрүү, өзүн өзү сындоо, сыйлоо жөнүндө аңгеме сабак өтүү бир сара. Түзгөн Гапыр Мадаминов. Эскертүү. Урматтуу ата-энелер, окурмандар, бул темалар жөнөкөй, турмушта айтып жасалып жүргөн дешиңиз мүмкүн. Бирок мына ушул жөнөкөй темаларда келечектин улуу иштеринин тамыры жатат. Мисалы, ыймандуу, билимдүү, өнөрлүү болбосо, эртең жакшы адам боло албайт. Үй бүлөсүн багып, мамлекетке кызмат да кыла албайт. Билгенибиз да бул 23 теманын бардыгы жөнүндө иш алып барабыз. Ар жеринен бир үстүртүн айтып, чөп чабып, башаламан кылып таштайбыз. Көпчүлүк темалары дээрлик эскерилип айтылбай да калат. Себеби атеңдер өзүбүз да билбейбиз. Бул программа кол астында болсо, системалуу тарбия иши жүргүзүлөт, багыт компас болот. Балдарга үйрөтөм, айтам деп ата-эне өзү да окуйт, изденет, даярданат. Бул эң кымбаттуусу. Тарбия сабак өтүү жөнүндө балдардын жашына ылайык тема тандалып алынышы мүмкүн. Мектеп сабагынан айырмаланып, эркин үй бүлө шартында суроожоо иретинде өтүлүшү мүмкүн. Аңгеме, сабак, өнүгүү, машыгуу менен, үлгү көрсөтүп жасоо менен коштолсо болот. Кээ бир темалар 1-2 саат өтүлүп, эртеси бир күн амалияттык тапшырма берилет. Кээ бирине 1 жума, 1 айлык тапшырма, сыноо бериши мүмкүн. Кийинки сүйлөшүүдө айтылгандар менен жасалгандар талкууланып баа берилет. Кээ бир темаларга балдар ата-энелерине жардам бериши мүмкүн. Программанын негизин алып, айрым темаларды кошуп өзгөртүү мүмкүн. Жок дегенде ушул программанын 70% өтүүсү үй бүлөдө ата-эне менен балдардын баарлашуусу, тарбиялык багытта кызматташуусу болот. Кургак сөз, насаат болбостон, пландуу, алдын ала ойлонулган, тарбияда ийгиликке алып келүүчү иш-чара болот. Бул программа менен таанышкан ата-эне жана балдар өздөрүнүн канчалык жоопкерчиликтүү экендигин сезет. Бул да эң башкысы. Эң башкысы, үй бүлөдөгү тарбия эптеп-септеп болбостон, системалуу болуп, балдар турмушка даярдыктын үй бүлөлүк мектебинин образдуу айтсак, алиппе арифметикасын алып, бир кыйла даяр болуп бышып чыгат.